Бул имарат 1939 жылы азыркы Ош мамлекеттик университетинин алгачкы имараты болгон. Башкы корпусу болгон десек да болот. 1 кылымга жакын тарыхы бар бул имаратта учурда 4000 студенттик учагына алган филология жана маданият аралык коммуникация институту жайгашкан. Алгач бул жерде кимдер окуган жана кайсы адистиктер бар эле? Алда тааныштырам, бизден алыстабаңыз. Ош мугалимдер институту алгач 4 адистик боюнча тарых, физика, математика, орус тили жана адабияты, кыргыз тили жана адабияты багытында мугалимдерди даярдап баштаган. Алгачкы 1939-40 окуу жылында 150 студент кабыл алуу пландалган. Бирок орто билимге ээ болгон абитуриенттер аз болгондуктан бул план толук аткарылбай калган. Институтунун туңгуш директору Андрей Козловский ал 1939 жылдан 1941 жылга чейин жетектеп турган. Окуу жайдын алгачкы 9 окутуучудан турган курамында кыргыз улутунан бир гана Жума Жамгырчиев болгон. Белгилүү адабиятчы 1939-1941 жылдары Ош мугалимдер институтунда окутуучу болуп эмгектенген. Кийин улуу ата мекендик согушка чакырылып, фронтто каза болгон. 39-жылы курулган дейт дагы. Ошо мугалимдер даярдоо институту болгон деп айтышат. Ошол иштеп жүрдү. Согуш убагында кыйынчылык. Анан 50-53 жылы пединститут болгон да, статусу жогорулаган. Ошондон факультеттер ачылган. 3-4 факультет ачылган. Ошондо биринчиси тарых филология факультети, ошондо физика математика факультети, биология факультети ошондо ачылган да. 1951 жылы Ош мугалимдер институту педагогикалык институт болуп кайра түзүлгөн. Анда кыргыз тили жана адабияты адистиги бөлүм катары сакталып, 1968 жылы орус тили филологиясы факультеттин курамында бөлүм катары кайрадан ачылган. Бирок 1992 жылы билим берүү министринин буйругу менен Ош мунун филология факультетинен кыргыз филологиясы жана журналистика факультети бөлүнүп чыккан. Факультеттин туңгуш деканы профессор Намазбек Бейшекеев. 2024 жылы Ош мунун окумуштуулар кеңешинин отурумунда Ош мунун окуу түзүмдөрүнүн базасында институттарды түзүү зарылчылыгын талдоо, факультеттердин, билим берүү институттарынын, жогорку мектептердин, колледждердин деңгээлинде оптимизациялоо жүргүзүү жана негиздеме иштеп чыгуу каралган. Кийин ректордун буйругу менен кыргыз филологиясы жана журналистика, орус филологиясы, дүйнөлүк тилдер жана маданият факультеттери биригип филология жана маданият аралык коммуникация институту түзүлдү. Институтта бүгүнкү күнү филологиялык билим берүү, филология, лингвистика адистиктери даярдалат. Азыркы күндө биздин ушул институтта 4000ге жакын студент окуп жатат. Биз студенттердин сапаттуу билим берүү үчүн бир топ аракеттерди аткарып жатабыз. Бул билим берүү стандарттарын жаңылап жатабыз. Толук материалдык техникалык базабыз чыңдалууда. И ошол учурда эле биз окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу үстүндө иштеп жатабыз. Филология жана маданият аралык коммуникация институтунда 4 илимдин доктору профессор, 37 илимдин кандидаты доценттер, 58 улуг окутуучу жана окутуучулар, көмөкчү персоналдар эмгектенет. Илимий изилдөө багыттарынын алкагында институттун профессордук окутуучулук курамы, докторанттар, изденүүчүлөр, аспиранттар, магистранттар жана студенттер илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп, бир топ долбоорлордун үстүндө иштеп келет. Айрым авторларыбыз тарабынан бүгүнкү күндө тил билүү деңгээлдери аябай маанилүү болуп турат. Ушул күнгө мезгилдин талабына ылайык кыргыз тилин деңгээлдеп окутуу боюнча атайын кыргыз тест борбору менен иштешип, ошолордун форматында кыргыз тестке даярдап, атайын сертификат берүүдө биздин авторлар тарабынан ишке ашырылат. Алыскы чет өлкөлөргө, жакынкы чет өлкөлөргө, республикалык деңгээлдердеги ар түрдүү конференцияларга барып, мазмундуу макалалары менен пленардык жыйында макаласын окуп келген бир топ окумуштууларыбыз бар. Институт 15 кафедрадан сырткары АКШ, Улуу Британия, Франция жана Германиянын Кыргызстандагы элчиликтери, Темпус, Акселс, ДААТ сыяктуу эл аралык уюмдар менен активдүү иш алып барат. Ар кандай семинар, конференцияларды уюштуруп келүүдө. Азыркы мезгилде 50дөн ашык чет өлкөлүк билим берүү мекемелери менен тыгыз байланышып, эл аралык программаларга катышып келет. Ал эми профессордук окутуучулук курамы Өзбекстан, Казакстан, Туркия, Орусия, Кытай, Корея, Жапония, Индонезия, Малайзия,
Сингапур, Америка, Улуу Британия, Польша, Германия, Франция, Бельгия, Италия, Испания жана башка чет өлкөлөрдө болуп квалификацияларын жогорулатып жүрөт. Мугалимдери азыркы күндө өнүккөн мамлекеттердин вуздары менен аябай тыгыз иш алып барып атат. Биздин институтубузда азыркы күндө 10га жакын чет өлкөдөн келген профессор окутуучуларыбыз бар. Алар мугалимдер жана студенттер менен аябай иштеп жатышат. Андан сырткары бүгүнкү күндө филология жана маданият аралык институтунун 100дөн ашык студенттери чет өлкөгө барып академиялык мобилдүүлүк программасынын алкагында кыска жана бир семестрга окуп келгени барып келип жатышат. Факультетте студенттердин, магистранттардын кесиптик чеберчилиги, чыгармачылыгын өркүндөтүүгө жапон борбору, казак тили жана маданияты, өзбек тили жана маданияты, орус тили жана маданияты борборлору жана лингвистика институту мыкты адистерди даярдоого кызмат кылууда. Маселен, 2022 жылдын 6 декабрында Астанадагы Гумилев атындагы Евразия улуттук университети менен кызматташуунун алкагында институттун базасында казак тили жана маданияты борбору түптөлгөн. Биздин негизги максатыбыз осы казак тилин, тарыхын, салт дәстүрүн және бауырлас кыргыз халкы арасындагы көптөгөн кундулуктарды жалгастыруу, дариптөө, оны жаңаша кырынан тануу, гылымый айналымга энгизүү максатында осы орталык ачылган болатын. Және биз сонун аясында казыр кос диплом багдарламасы боюнча жумуш істеп жүрмүз. Кос диплом багдарламасында бизде казыр 6 бирлескен окуу багдарламасы бар. Олар журналистика, орыс тили менен адебияты, 2 шет тили, оның ішінде ағылшын тілі және неміс тілі бар. Сонан соң аударма ісі мамандығы бар, және бұлар бакалавриат негізінде, ал магистратурада физика және 2 шетел тілі мамандығы бойынша біз қос диплом бағдарламасын аштық. Ал эми 2023 жылдын 4 октябрында Ташкенттеги Алишер Наваи атындагы Өзбек тили жана маданияты университети менен кызматташуунун алкагында институтта Өзбек тили жана маданияты борбору ачылган. 2023 жылы Өзбекстан Республикасы менен Кыргызстан Республикасынын ортасындагы эл аралык мамилелердин 30 жылдыгыга арналган иш-чара кабыл кылынып, ошо иш-чаранын бир пунктыда ушундай белгиленип кетилген. Ош мамлекеттик университетинде Өзбек тили, адабияты жана маданияты борборуну ачуу, анан Өзбекстан Республикасынын Алишер Наваи атындагы Өзбек тили жана адабияты университетинде кыргыз тили жана адабияты маданияты борборуну ачуу белгиленген. Институттун базасында көп жылдан бери иштеп келе жаткан жапон борбору бар. Студенттердин жапон тилин жакшы өздөштүрүп, ал элдин маданиятын жайылтуу максатында окуу жайдын белдүү окутуучусу, тарых илимдеринин кандидаты доцент Абдимиталип Мурзахметов имараттан кана ажыратып алган. Аны китептер, жапон элинин жашоосун жана маданиятын чагылдырган буюмдар менен толтуруп чыккан. Менин жыйнаган ошол чыгыш адабияты боюнча адабияттарымдын ичинде мындай басымдуу көпчүлүгүн ушул жапон адабияты элейт экен. Аны ушул жапон борборун ачып калгам да. Ушунун бардыгы. Муну мындайча айтканда, менчик борбор десе да болот. Азыр могул жерде турган адабияттар, бунун бир дээрлик жарымы, азыр мына шкафтарда дагы ушунча адабият турат. Мен аны көрсөтө да алам. Анан студенттерге айтып, мына силер жок дейт болчуңар. Мына могул канага барсаңар, жапон борборуна барсаңар, ошол силер издеген адабияттардын бардыгы тең бар деп. Анан кызыгып өзү келип окугандар бар. Институттун базасында ачылган борборлор эки элдин достугун, ынтымагын жакшыртуу, студенттердин жана мугалимдердин арасындагы кызматташууну бекемдөө жана жайылтуу максатында иш алып барат. Алар тарабынан улуттар аралык маданиятты жайылтууга арналган маданий иш-чаралар байма-бай уюштурулуп келүүдө. 2021 жылы институтта Кыргызстандын билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер, эл аралык Чыңгыз Айтматов академиясынын академиги, мамлекеттик жана коомдук ишмер, филология илимдеринин доктору профессор, ОШМУнун мурдагы ректору Каныбек Исаковдун канаасы ачылган. Мында бул инсандын өмүр жолу, чыгармачылыгы, коомдук мамлекеттик ишмер катары жасаган эмгектери коюлган. Мындан сырткары ОШМУнун квалификацияны жогорулатуу борбору филология жана маданият аралык коммуникация институтунда жайгашкан. Борбордо жума сайын түштүк аймагындагы билим берүү мекемелеринин кызматкерлерине кесипкөйлүктү өнүктүрүүчү окутуулар жүргүзүлөт.
филология жана маданият аралык коммуникация институту быйылкы жаңы окуу жылында капиталдуу коңдоп түзөөдөн өттү. Институттун билим берүү чөйрөсүндөгү жетишкендиктери студенттердин жетишерлик билим алуусуна шарт түзүүдө. Аларга өз кесибин мыкты билген мугалимдер сабак берип, теориялык жана практикалык билимин өркүндөтүүгө көмөктөшөт. Биздин ата-бабаларыбыз ушунчалык салмактуу сөздөрдү, мисалы бир адамдын бир өмүрүн бир эле сөзгө калп айтып койгон да. Мына ошол сөздөрдүн маанисин чагылдырып, балким азыркы замандын талабына түшүрүп, ошол нерсеге ылайыкташтырып, анан башкаларга жеткизүү бул биздин негизги милдет деп билем. Ошого байланыштуу азыркы окуган окуумдан, ушул институттан аябай сыймыктанам. Анткени бул биздин мекенге кылган эң чоң салымыбыз, кызматыбыз десем дагы жаңылышпайм. Мектепте окуп жүргөндө эле кыргыз тилин жана адабиятына кызыкчумун. Ошондой эле биздин белгилүү жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун салымы өтө чоң жана Касым Кыстаевдин дагы салымы чоң. Себеп дегенде алардын чыгармалары менен мен өзүмдү таап алдым деп айтсам дагы болот. Азыркы учурда кыргыз тили аябай чоң ролду ойнойт. Аны өркүндөтүү, элдерге таанытуу деген сыяктуу чоң максаттарым бар. Азыркы учурда биздин эже агайларыбыз деле эң мыкты мугалимдер. Себеп дегенде алардан жакшы тарбияны, жакшы билимди алып жатабыз. Мага өзгөчөлүгү ошол мугалимдердин жакшысы, аурасынын тазалыгы жагат. Институт болочоктогу филолог жана котормочуларды даярдоо менен гана чектелбейт. Өлкөгө таанымал, билим берүү, маданият, илим изилдөө тармагына салым кошо алган бүтүрүүчүлөрү менен сыймыктана алат. Бул жылдар аралыгында институттан акын жазуучулар, журналисттер, депутаттар да билим алышкан.